Салам достор, мен Нарима. Бүгүнкү күндө деген сиздерди деген ушу грин карта утуп келген адам менен тааныштырып, жана анын басып өткөн жолу жөнүндө кичине интервью алып коеюн деп чечтим. Мен жанымда отурган Айбек деген 1 жыл мурун грин карта утуп ушул Америкага келген. Анда эмесе сөз Айбекке. Салам. Айбек, сен деген канча жол ойногондон уттуң? Биринчисинде Кудай буйруп эме болду, чыкпалды. Ошол. С первого раза. Да. Эмне сен ага чейин Кыргызстанда эмне кылчу? СТОдо эме болгом, иштегем. Машина эме ремонт кылып. Ошол СТОдо жумуш кылчумун. Андан кийин эмне болуп эле сен ошол грин карта толтурайын деп калдың? Грин карта жөнүндө билчү белең негизи? Грин карта жөнүндө мындай эле негизи грин карта деген атты билчим, анан ал эмне экен, кандай экен, анын маанисин билчү эмесмин. Менин бир досум бар, аты Нургазы, классташ. Анан үйүбүз чогуу да. Анан ошол деген билет экен грин карта эмне экен, кандай экен. Ошол эле мага келип эме болгон да, айтып калган грин карта деп. Анан мен ага чейин билчи деле эмесмин. Анан ал мага айтып берди, ал кандай экен, эмне экен деп. Андан кийин ошол айтты, толтур деп кечке айта берди. Анан эме болдум, толтуруп койдум. Касса выиграл в мае. Ошол. Понятно. Андан толтургандан кийин, получается, кандай процесстерди өттүң? Канча акча менен келдиң? Сен өзүң толтурдуңбу же бирөө сага толтуруп берди? Жок, мен бир компанияга баргам, ал досум билет экен, ошо кайсыл компанияга, бир компанияга баргам, ошол жака эме алдыргам, толтуруп тургам. Анан алар толтуруп берген. Андан кийин деле алар бир определенный суммага мага эме алышты, жардам беришти. Баягы аны жеңгенден кийин ДС 260 деген меме бар экен, протокол. Эмне ошону оказывается мемош керек экен, толтуруш керек экен. Ага да кээ бир документтерди чогултуп келип, ошо именно документ карап, документте кандай болчу болсо, ар бир тамгасыны кылдаттык менен текшерип, ошону мемош керек экен, толтуруш керек экен. Аны толтургандан кийин уже баягыдай собеседованияны меме кылмай экен, күтмөй экен. Собеседованияга 1 ай мурун меме келет экен, письмо келет экен, кат. Анан ошол катта определенный күнү келет. Анан кийин ошо менен барасыңар. Ага чейин еще меме бар, мед осмотр бар. Ал получается кат келгенден кийин анан мед осмотр эме болот, өтүлөт. Анан ага чейин азыр мен получается 2017 толтургам, 2018 жеңгем. Анан 2018 жылы жаңы правила кириптир. Ошол жаңы правила боюнча меме экен, жанагы военный билет, анан кийин меме справка о несудимости скан кылып бул жака меме экен, жибериш керек экен. Меники декабрда скан экелген. Январда собеседованияга меме келди, январдын мемесинде аягында кат келди. Анан 1 мартта киргем. Сен киргенде деген виза баарына эле берилеби же кандай болот экен? Виза мына менин алдымда бир бала кирген, анын толтурганда бир эле тамгадан ката бар экен. Ал улуу деп жазып коюптур. Ошо мен астында берген жок. Отказ берди, ошол бир эле тамга үчүн. Бир эле тамга үчүн. То есть грин карта толтурганда баарын туура так толтуруш керек. Ооба, сөзсүз документтерди коло карма алып, ошону карап, ошо менен сөзсүз мемош экен салыштырып, анан толтуруш керек экен. Ар бир тамга меме экен, ал жерде важный экен. Сага суроодо эмне суроо берди визага кирип? Берген азыр кичине унутуп калыптырмын. Бирок эч кандай мындай сыйыр естественный суроолор деле берген жок. Каякта иштейсиң, эмне кылдың деп эле ошолор менен сурат. Жеңил суроо. Анан кандай документтерди чогултуп бардың эле? Документтер көп эле болчу. Мен загран паспортумду алгам. Менин жумушум мемеде болчу. СТОдан кийин ал жактан мен меме алгам, патент алгам. Мен диплом, анан жанагы 9-чу класспы, анан меме керек болчу, аттестат керек болчу, анан справка керек болчу, еще плюс меме керек болчу баягы. Справка эмнеси?
Ал деген ошол мемлекет сөзсүз экен. Ал деген бизде Кыргызстанда канчага 3 айгабы же ушундай эле берилет экен, кыска мөөнөткө берилет экен. Ошолорду алдым. Андан сырттагы документтер бар болчу. Мен азыр уже эсимден чыгып калды. Себеби ал жакта экен мага берки компания список берген, мен ошол список менен чогултуп баргам. Андан кийинки эле көптөрдүн сурай турган суроосу, бул жакка, то есть грин карта утканда деле бул жакка келгенде сенин досторуң бар беле, бирөө бар беле тосуп ала турган деген суроо. Сенин бул жакта бир досторуң бар беле? Бул жакта менде жакын тааныш же дос жок болчу. Анан бизде кыргыздарда ким көп? Тааныш көп. Эми таанышы аркылуу алар деген мага бул жактан бир квартира таап коюшкан. Биз эме болгонбуз, суранганбыз. Алар мага бир квартира таап коюшкан. Мени тосуп алып туруп ошол квартирага алып барып киргизип коюшкан. Анан ошол. Андан кийинки суроо, келгенде эмне болуп иштедиң? Андан кийин ошо квартирага келип киргенден кийин, андан мен биринчи күнү келдим. Андан кийинки күнү эле ошол немедеги квартирадагы кыргыз балдар менен эле эме болуп, алар мага жардам берди. Кыргыздардын Бай деген кафеси бар. Ошол жерде мен 4 ай иштедим. Бай кафеде. Келип туруп эле ошол жерде 4 ай жумуш кылдым. 4 айдан кийин жанагы бул жакта мен бар, бокс трак бар, пикап трак бар. Ошолорду айдап көрдүм. Анан лифт кылып көрдүм. Ал такси бизче. Ошону айдап көрдүм. Андан кийин азыр жанагы чоң фурага право алдым. Ошо азыр фураны жүрөм, айдап жүрөм. Фураны айдаганга канча болду? Фураны айдаганына негизи 6 айдай болуп калды азыр. Анан дагы бир суроо, сен тил билип келдиңби же тил билбей эле келдиңби? Жок, меники англисчем өтө слабый болчу, өтө начар болчу менин тилим. Баягы мектептеги эле программа болчу. Анан бул жака келип кичинеден аракет кылып, кичине баягыдай коомго болуп аралашып, кичине англисчем өстү. Бирок мен анчалык чоң деңгээл эмес, өзүмдүн жумушум боюнча англисче билем. То есть өзүңдүн жумушуңа, өзүңдүн күнүмдүк нерсеңди сүйлөгөнгө англисчең азыр болот. Ооба, ошонун бар. Бирок деген бул жака келерден умурда менде деген бош эмесем, бир жыл менен абар болчу убактым. Менин катам, мен ошол бир жылда английский курска барбай окуйдум да. Мен ошол эң чоң катам ошол болду. Грин карта чыкканда же деген бул жака келем дегенден кийин ошол курстарга барып тилди неме кылыш керек экен, өстүрүп келиш керек экен. Тил жок деле келсе болот. Мен мисалы үчүн мына жанагы кыргыздардын кафесинде 4 ай болдум. Жүрдүм, англисчем кичине слабый болчу. Анан ошол жакта да кичине анча мынча американцдар да келип, орустар менен кичине сүйлөшүп, анан өстү. Сүйлөшкөндөн кийин. То есть тил билбей деле келсе Америкада жашап кетиш ыктымал. Мен деген таксиде жүрдүм, тилди билбейм. Мен бирок клиент кандай алышты билем, алып барышты билем. Анан тияка бур, бул жака бур деп айткандарды билем. Ошолорду билем. Ошо менен эле жумуш кылып жүрдүм. Жумуш кылса болот. Бул жакта сен тилди билбесең деле кайрасага американецтер кайрасага жардам берет экен. Ошондой экен. Көптөрү мындай мен айтып атсам, мындай жомокто айтып аткандай эле элестетет да. Мен ошондуктан сенден интервью алып, ошол менин көрүүчүлөрүмө на самом деле утуп келиш возможно, тил билбей келиш возможно, анан бияка келип иштеп кетиш, анан эч кандай досуң жок, эч нерсең жок болгон,
То есть сен болуп калдың да, мендечи ошондуктан сенден интервью алып, сен тил билбейсиң, во-первых, биякта келе жатканда эч кимиң жок болчу, тааныштарың бирөөсү эле тосуп алып, ошол келип анан иштеп кеткенсиң. Анан кийин получается азыр деле тил билбей эле мындай өзүңө керектүү нерсе, ошондуктан сенден интервью алып, ошо сенин примериңде мен өзүмдүн көрүүчүлөрүмө ушунун баары возможно. Айбек дагы бир эле досунан маалымат алып эле ошол мейличи толтуруп коеюнчу деп эле толтуруп коюп, ошол досунун артынан түрткү болуп ушул жака келип калган. Анан мен билем Айбектин дагы бир досу Айбектин түрткүсү аркылуу барып толтуруп 2000 канчанчы жылы 2019-дун грин картасын утту, досуң. Грин карта ойногула жеңиле. Кыргызстан салам.